2015-жылы парламенттик шайлоо жаңы технологияларды колдонуу менен таза өттү. Ошондуктан да шайлоонун жыйынтыгына эч бир партия нааразы болгон жок. Жергиликтүү кеңештерге шайлоодо да технология дагы да жаңыланып жатат. Бирок көңүл бурчу, кийин натыйжасы кооптуу нерселерге алып келүүчү жагдайлар бар экенин Бакыт Төрөбаев белгиледи. Фальсификация болгонуна мен шек санап атам. Бул кандай? Өткөндө биз демилге көтөрүп, шайлоочулардын тизмесин аныктоо боюнча биз комиссия түзгөнбүз. Комиссия барып, bir oturum ötkөздү, бирок эч кандай кийин отурумдар болбой калды. Мен сиздерге факт менен сүйлөп берейин. Октябрь районунду биз толугу менен текшерип чыктык. Мына Октябрь районун толугу менен текшерип чыктык. Bir адреске кеминде 5, 6, 25 адамга чейин bir дарекке отургузуп атышат. Мына бул жерде Октябрь районунда Ленин, Первомай айтпайлы кой, ал жерде текшерип чыктык. Bir дареке. Эч кандай тиешеси жок даректерге башка адамдарды отургузуп атышат. Бакыт Төрөбаев жөн эле айткан жок. Ар бир сөзүн фактылар менен далилдеп берди. Мисалга, Октябрь районундагы 1107 аймактык участогундагы жергиликтүү кеңештердин жана референдум боюнча 2 башка тизме. Бул жерде 485 адамга айырма чыгып калды. Референдумда 1045 адам болуп атат шайлоочу тизмесинде. Жергиликтүү кеңештин шайлоо тизмесинде 1420 адам. Мына менде документтер бар. 1420 адам тизмеси. 485 адам разницасы бар. Аны аныктап чыксак, 485 адам каяктан чыгып калды карасак, 485 адам бул ар кайсы региондордон, Ленинский райондон, Первомайский райондон, Свердлов райондон ар кайсы адамдардан ушу келип ушу участкага отургузушту. Кийинки маселе, мына мисалы бул жерде 1107-те Абдураев Бекзар деген турат. Ошол эле бала. Мына 1153-те ошол жерде дагы турат спискада. Бул деген мен ойлойм шек санап атам. Билбейм, ал 25 ноябрдан кийин дагы башка тизмелер болот. Ошондон кийин балким баягы өзгөрүүлөр болот. Мамлекеттик каттоо кызматы айтып жаткандай, жергиликтүү кеңештерге паспортты кайсыл жерден алса, ошол участоктон гана добуш берүүгө укуктуу болсо, ал эми референдумга жашаган жерине жакын жерден форма 2 менен арыз жазып добуш берүүгө катыша алат. Андай болгон соң кантип жергиликтүү кеңештерге катышуучулардын тизмеси референдумга добуш берүүчүлөрдүн тизмесинен көп болуп калат деген жөнөкөй эле суроо жаралат. Анан дагы тизмелерди көбөйтүүдө жогорку окуу жайлардын студенттеринин паспорттары жетекчилери тарабынан чогултулуп жатканын Төрөбаев айтты. Академия милициянын взвод строй менен апарып биометрия өткөзүп атышат. Алар каяка барып отурганын биз билбей атабыз. Студенттердин пропискасы жок, алардын паспортторун чогултуп, кайсы жак кайсы спискке отурганын биз аны билбейбиз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, комиссия мүчөлөрү, сиздерге мен кайрылат элем. Бул жерден сиздер тагыраак тактап, кийин бул bir маселе чыгып калбасын. Анткени мен сиздерге бир эле мисалдарды айтып кеттим. Башка райондордо биз текшерип чыктык. Аябай чоң разницалар көп. Аны биз шайлоодон кийин айтабыз сиздерге. Аны бизде өзүнчө документ. Фракция лидеринин тизме жана белгисиз адамдардын айрым үйлөргө жайгаштырылып жатканы боюнча айткандарына каттоо кызматынын жетекчиси жооп берди. Ал депутат айткан даректеги фактылар анык экенин мойнуна алып, акыркы тизме добуш берүү күнүнө жакын белгилүү болорун жана алдын ала ар кандай жагдайлар болуп кетиши мүмкүн деди. 8 адам жашайт экен бул жерде. 8 адамдын паспорту ошол 8-чи квартирага тиешелүү экен. Бул жанагы 2-3 комнатадан турган общежитие сыяктуу жатакана экен. Жашай турган жер экен, общежитиеде. 5-чи микрорайондогу 49-чу үйдүн жашоочулары 80 адам жок деди да, ошол участкада. Туура. Алар биринчиден биз шайлоо тизмесин түзүүдө алдын ала тизмени бергенде ошол 49-чу үй 5-чи микрорайондогу жанындагы участокко 10-30. Бул азыр 11-31 жөнүндө сөз болуп атат. 11-31 деген участоктон 11-30 участкасына алдын ала түшүп калган экен. Ошол үчүн биз алдын ала тизме деп айтабыз.
Каттоо кызматынын жетекчиси билдиргендей, 25 ноябрда биометрикалык маалыматтарды чогултуу убактылуу токтоду. Былтыркы парламенттик шайлоодо 2 миллион 313 миң шайлоочу болсо, бүгүнкү күндө 2 миллион 826 миңге жетти. Сарпашев шайлоочулардын тизмеси дагы өсөөрүнүн себеби акыркы күндөрү күнүнө 4 миңге чейин жаран паспортун алмаштырып жатканы менен түшүндүрдү. Акыркы 3 күндө биз 12,5 мың айлык карта жасап региондорго Бишкекке жөнөттүк. 3 күндүн ичинде. Демек күнүгө 3 мың 4 мың паспорттар жасалып атат. Соңку күндөрү активдешкен паспорт алмашуу студенттердин чогултулган паспорттардын кайда кеткенине жоопту деген да суроо пайда болот. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 декабрда өтөт. Ушул эле күнү кыргызстандыктар конституцияны өзгөртүү боюнча референдумга добуш беришет. Добуштарды сатып алуунун жоопкерчилигин караган мыйзам керек, бирок аны аткарууда механизмдер так жазылбаганын депутат Алтынбек Жунус уулу белгиледи. Анын айтуусунда долбоорду ушул бойдон кабыл алса, сатып алууну далилдөө кыйын болот. Мен өнүгүү прогресс, мисалы, республика ата журт же болбосо бир болдун футболкасын кийип алып, барып тиги акча берип, мисалы, элестеттиңиз бул жерде кандай хаос кетиши мүмкүн. Анан мен бирөөгө акча берип атсам, мисалы, карыз акчамды деле берип атсам, жок, кармап. Бул бир тараптуу кызыктар адамга иштеп калышы мүмкүн. Четкий механизм чыгаргыла. Бул жерде факт передачи, бул жанагы акча ага чейин номеру жазылып, подкуп деп жазылып, бул жакшы кармалган иш болсо, анда эч сөз жок. Кызыгы БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова добуштарды сатып алуунун жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорунун бир жумага жылып калышын айрым депутаттардан көрүп, аттарында атап алдыңкы деп саналган медиалардан интервью бергенге да жетишти. Бирок ошол эле Конституциялык мыйзамдуулук комитетинде кворум болбой, дал ошол комитетте көпчүлүктүү социал-демократтар түзөрүн унутуп калды окшойт. Мен ойлоп атам, сөз менен кооз сүйлөп биз ушул добуш сатууга каршыбыз деп, анан ишке келгенде ушундай ситуацияда болуп калдык. Биз ушул 2 күндүн ичинде ошол партиялардан колдоо алган жокпуз. Мен ойлоп атам, дагы балким каралат кийинки күндөрдө. Бишкекте өнүгүү прогресстин үгүт промо бокстар алынды. Аны турган жеринен мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкармалык алып кетти. Партия өкүлдөрү мэриянын аракети мыйзамсыз экенин айтып, бул көрүнүштү үгүт иштерине бут тосуу катары баалоодо. Ал эми муниципалдык башкармалык промо боксторду алуу бир эле партияга тиешелүү эмес дейт. Бишкектеги Эркиндик гүл багындагы бул 4 тарабына темир орнотулган жеңил оокат. Анда кечээ эле Өнүгүү партиясынын жарнак материалы оролуп, үгүтчүлөрү жолдо өтүп аткан элге үгүт баракчаларын таратып турушкан. Бирок мэриянын муниципалдык менчикти башкаруу органынын кызматкерлери келип, промо бокстарды сыйрып кетишти. Мындай көрүнүш шаарда дагы 3 жерде орун алган. Муниципалдык башкармалык мунун себебин промо боксторду койгонго партия уруксаат албаганы жана келишим түзбөгөнү менен түшүндүрдү. Внутреннее положение боюнча мэриянын 288 положение боюнча через аренду кетиш керек. Ал жерлер үчүн төлөнүш керек. Мэрияга арендная плата. Павильондорду аренда төлөп алып атышпайбы, ошо сыяктуу эле. Биз аларга түшүндүрүп атабыз. Мыйзам чегинде бизге заявка бергиле. Бизде атай комиссиябыз бар. Ошол жерлерди бөлүп бере турган, ошону карай турган комиссиябыз бар. Ошол комиссия карап, анан эгерде бериш керек десе беребиз, ошолорду койгонго. Өнүгүү партиясынан шаардык кеңешке талапкер Асылбек Акылбеков мэриянын аракетин үгүт иштерине бут тосуу катары баалады. Биз тараптан укук коргоо кызматтарына жаздык. Мэриянын управление муниципальной собственности деген органына жаздык. Ошол жактан балдар келишиптир. Биздин промо бокстарды кайтарып бериңиздер. Биз өзүбүздүн жумуштарыбызды кайта улантышыбыз керек. Канча акча төлөш керек болсо төлөп берели. Мындан эч неме жок, проблема жок деп кайрылдык эле. Болбой эле жок, силер биринчи комиссияга жазасыңар, силер тигиндей кыласыңар, мындай кыласыңар деп биздин промо боксторубузду бүгүнкү күнгө чейин кайтарбай жатат. Көрүп турасыздар, балдар эчтекени мусор эчтеке жасаган жок, таза өзүнүн жумуштарын жасап атышат. Партия өкүлдөрү шаардык бийлик үгүт иштерине бут тоспостон тескерисинче шайлоо кодексинин 26-27 беренелерине ылайык үгүт иштери үчүн атайын аянтча түзүп бериши керек дешет. Рекламный площадкаларды сураган жокпуз, эчтекени сураган жокпуз. Өзүбүз партиябыздын
атынан жасаган ушуга окшогон объектилерди тим эле коюшса жакшы болушмак. Павильондорду облегченный тип деп туруп, анан кийин ушуга окшогон 4 рекламный плакатты бул да облегченный тип, муну алыш керек, башка нерсе калыш керек деген бул абдан туура эмес. Промо бокстарды коюу үчүн мэрия партия арыз жазышы керек дейт. Партия арыз жазууга жана ижара акысын төлөөгө даяр, бирок муниципалдык башкармалыктагы арыздардын каралуусу кечиккендиктен үгүт иштерине терс таасирин тийгизип жатканын партия өкүлдөрү айтышууда. Бишкек мэриясы Өнүгүү прогресс партиясына басым жасоону улантууда. Эми баш кала бийлигине борбордук шайлоо комиссиясы кошулду. 23 ноябрда Бишкек аймактык комиссиясы партиянын мэрияга карата айткандары үчүн соттун чечимисиз эскертүү берсе, 27 ноябрда БШКнын жумуш тобу Өнүгүүнүн арызын жабык карап, журналисттерди катыштырбай койду. Борбордук шайлоо комиссиясындагы доо арыздарды жана үгүт материалдарды караган жумуш топтору. Доо арыздарды караган жумуш топко Өнүгүү прогресс партиясы Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн арыз берген. Себеби аймактык комиссия 23 ноябрда партияга мэриянын кайрылуусу боюнча эскертүү берген. 22 ноября в Бишкекскую территориальную избирательную комиссию поступило письмо от мэрии города Бишкек, где указаны были, что на интернет-сайтах была опубликована неверная и недостоверная информация. Значит, мы, рассмотрев приложенные материалы, это были конкретно, значит, высказывания кандидатов от партии Өнүгүү прогресс, значит, Бишкекская территориальная избирательная комиссия вынесла предупреждение 23 ноября. Бирок Өнүгүү партиясы эскертүүнү 24 ноябрда гана алган. Ошондой эле эскертүү чечими партиянын өкүлүнүн катышуусуз чыгарылган. Эскертүү негизсиз деп ага макул болбой 25 ноябрда аймактык шайлоо комиссиясынын үстүнөн даттанып БШКга кайрылышкан. Партия өкүлдөрү арызды БШКга 19:30 алып барышканда жалпы бөлүм арызды кабыл албай. Бөлүм башчы Чынара Алыбаева 18:00дөн кийин доо арыздарды кабыл албагыла деп БШК төрайымы тапшырма бергенин айткан. Бул боюнча актылар түзүлгөн. Ошентип ысылдап атышып, доо арыз 19:45-те БШКнын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова мыйзамды сактап берилген арызды кабыл алган. Арызды кароо 27 ноябрга саат 14:00 белгиленген. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы даттануу арызынын мөөнөтү өтүп кеткен деп аны карабоо өтүнүчүн келтирген. БШК жана маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдарын четке кагып, ачык айкындуулук негизги принциптерин бузуп, жумуш топтун жыйынын жабык өтүшүн БШК мүчөсү Алмаз Асаналиев катуу аракет кылды. Кайсы бир партияларга же болбосо талапкерлерге бир пиар болбосун деп, бул отурумду жабык түрүндө өткөрсөк деп сунуш кылып жатам. Себеби азыр радио турат, окшойт, телевидение турат. Эми бул ар бир айтылган сөзүбүз аркы же бул партияларга же пиар же кара пиар болуп калышы мүмкүн деп эсептейм. Башка мүчө Назарали Арипов маалымат каражаттарын арыз берген тарап чакырганын жана жергиликтүү кеңештерди шайлоону өткөрүүнүн 6-беренесине ылайык алардын катышуусуна жолтоо болбоого үндөдү. Биз БШК мүчөлөрүнө жана жалпы эле көрүүчүлөргө мыйзамды эскертип койсок. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. 6-берене шайлоо процессиндеги айкындык. 1. Шайлоо комиссияларынын иши айкын жана ачык жүзөгө ашырылат. 2. Тиешелүү шайлоо комиссиясынын жыйналыштарына төмөнкүлөр катышууга укуктуу. Жогору турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, талапкерлер, талапкерлердин өкүлдөрү, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партиялардын өкүлдөрү, байкоочулар, эл аралык байкоочулар, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Мыйзамга биз баш ийишибиз керек. Бир эле заседанияда эмес, бул жерде орчундуу маселелер каралып атканда биз ачык айкын өткөрүшүбүз керек. Бул жерде саясий күрөш жүрүп атат, аны мойнубузга алышыбыз керек. Ошонун үчүн биз бардыгына ачык, айкын, бардык партиялар эмне кылыш керек, эмне кылбаш керек, ошону билиш керек. Мен ойлойм, биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Аны алабыз, урматтуу туугандар. Мен анда добушка коеюн. Жок, эме кылыш керек. Азамат Турдакынович, бул жерде добушка койгон болбойт. Бул жерде биз өзүбүз биз мына мыйзам борбор шайлоо комиссиянын циктин мыйзамы негизинде биз мыйзамга баш ийишибиз керек. Бул добушка коюла турган нерсе эмес. Добушка чечим коюлат. Бул ким за, ким против. Мына жумуш топтун киргизип добушка коюлбаш керек. Биз бул жерде толук гана мыйзамга баш ийишибиз керек.
Дагы бир мүчө Бактияр Кадыров журналисттер жыйынга катышса өзү катышпай турганын айтып, залдан чыгып да кетти. Ошентип, орой айтканда журналисттерди жыйындар залынан Асаналиев кууп чыкты. БШК мүчөсү Атыр Абдрахматова жыйындарды жабык өткөрүү жакшылыкка алып келбей турганын эскертти. БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү аймактык шайлоо комиссиясынын позициясын колдоого алган өкүнүчтүү. Өнүгүү партиясы Борбордук шайлоо комиссиясы кандай чечим чыгарын билбейт. Бирок туура эмес чечим чыгарса сотко кайрылууга даярдыгын айтышууда.